Саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирдебиз. Алдыдагы мүнөттөрдө сиздер менен биз өлкөдө орчундуу оорулардын сап башында турган жүрөк кан тамыр ооруларын болтурбоо боюнча кеп кылабыз. Ал үчүн бизде студияда орун алган адистер бар. Буга чейинки эфирлерден дагы биз айтып келгенбиз. Акция өткөрүлүүдө. Келиңиз жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алууда сиз да өз ден соолугуңузга кам көрүү менен салым кошуңуз деп чакырык таштаганбыз. Дал ушул акциянын жыйынтыгы деги эле бул ооруну болтурбоо боюнча биз конокторго тааныштырып өтөлү. Келген конокторду менин жанымда Уларбек Акбаров отурат, кардиолог, жана дагы ден соолукту чыңдоо канасынын жетекчиси Жылдыз Тагаева. Саламатсыздарбы? Кутман күнүңүздөр менен. Саламатсыздар. Биз ушул өткөрүлгөн акция деп айтып калдык. Ошол боюнча анын жыйынтыгы боюнча маекти баштап алалы. Чоң рахмат. Сиздерге белгилүү болгондой эле 20 сентябрдан баштап 22 сентябрга чейин 3 күндүн аралыгында бизде чоң акция өткөн. Ар бир жүрөк маанилүү деген, себеби ар бир ГСФАПтарда үй бүлөк дарыгерлер топторунда фельдшерлик акшет пунктта ошондой эле бизде кактуу төлөө борборунда автобекетте үй бүлөк медицина борборунда өттү. 3 күндүн жыйынтыгын чыгарганда жалпы 741 адам текшерилип, анын 10 жаңы табылган артериялык кан басымы жогорку жаңы табылгандардын 10 адам табылды. Сахары жогору жүргөндөрдөн 8 жаңы билгендери табылды. Аларды кайра текшерүүгө жибергенбиз. Анан жүрөк кан тамыр оорулары менен жабыркаган КБС деп коет бизде. Андан 15 адам табылды. Демек биз койгон максатка кичине болсо да жакындадык десек болот. Эми бул акция азык кылат. Бирок буга чейин деле биз бир топ акцияларды өткөрүп келгенбиз. Жыл ичинде бул 3-чү акция болуп эсептелет. Мурдагы эфирлерде белгилеп кеткендей эле жугуштуу эмес оорулар долбоорун менен февраль айында эркектердин ден соолугу деп жооптуу бул акциясын өткөргөнбүз. Анда да бир топ кан диабети, артериялык кан басымы жогоркуларды тапканбыз. Андан кийин май айында артериялык кан басым акциясыны 5 күн бою өткөргөнбүз. Бул эсеп менен 3-чүсү болуп эсептелип атат. Эгерде биз ушул темп менен кетсек, буюрса ушул ооруларды азайтууга аракет жасайбыз. Сонун. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде экенибизди эскерте кетели. Сиздер дагы биздин катарыбызга кошулсаңыз болот. Экран астында жазылып турган номерлер сиздер үчүн. Жүрөк кан тамыр ооруларына байланышкан суроолор болсо, келиңиздер, узатып жетишип калыңыздар. Биз адистерден жооп алып бергенге даярбыз. Кийинки суроо Уларбек Замирбекович сизге болсун. Ошо жүрөк кан тамыр ооруларынын эң көп жайылган түрү боюнча сиз кеп кылып бериңиз. Жакшы суроо болду. Кыргызстан жүрөк кан тамыр оорулары боюнча өлүм көрсөткүчүнүн жалпы өлүм көрсөткүчтөрүнүн 53%-ини түзөт. Бул биринчи орунда турат. Анда баса белгилеп айта кетчү нерсе бул кан басымынын жогору болуштугу бул оорулардын 70-85%-ини түзөт. Ошол жүрөк кан тамыр ооруларынын ичинен. Андан сырткары жүрөк кан тамыр ооруларынын жүрөктүн инфаркты, инсульт оорулары, мына ушул оорулар негизинен эң орчундуу проблемалардын бири Кыргызстанда. Бизде дагы инсульт менен инфаркт дагы бул жүрөк кан тамыр ооруларына кирет экенин билебиз. Ушулар боюнча сиз кененирээк айтып өтүңүз. Ан үчүн биз элге жалпы адамдарга түшүнүктүү болуштугу үчүн бул жүрөктүн функциясын билип алышыбыз керек да. Жүрөктүн негизги функциясынын бири бул насостук функциясын аткарат. Организмге кычкылтектер жеткирип, организмдеги кан айлануу системасыны өпкөдөн канды тартып алып, денеге ошол кычкылтек менен камсыздап берет. Бул биринчи функциясы. Ошол функцияны жүрөктүн курч кармаган острый коронарный синдром деп коет, ОКС. Ошол мезгилде инфаркт мезгили, внезапный коронарный синдром деп коет. Ушулар
Бул кан тамырдын бүтөлүп калышы менен мүнөздөлөт да. Кан тамырдын бүтөлүп калыштыгы менен мүнөздөлөт. Бунун биринчи эле белгиси болуп атеросклероз деп коебуз. Кандагы кан тамырда майлуу майлардын ошол кан тамырдын бүтөлүп калыштыгы. Кайсы мезгилде орчундоо болуп баштайт? Бул кан тамыр жүрөктүн кан тамырынын 75%тен жогору болуп калыштыгы. Биздин организмибиз өтө уникалдуу болуп, ушундай бир башкача түзүлгөн бир башкача жанбыз. Жүрөк кан тамырынын жүрөк өзү 3 артериядан кровоснабжение болуп турат, кан айлануусучу. Ошол кан айлануунун ошол бирөөсүндө бүтөлүү 98%ке чейин болсо дагы жүрөк өзүнүн функциясын аткара берет. Качан гана ал экинчи артериалдык кан тамырдын 75%тен көп болушулугу бул жүрөк кан тамыр оорусунун биринчи симптомдорун алып келет да. Элдердин арасында демигүү, көкүрөк түшүнүн ооруштугу, көкүрөк түшүнүн оорусунун дал ортого бериши, колдорго бериштиги, кулак астына, ээк астына чейин ооруну бериштиги бул биринчи симптомдор болуп эсептелинет. Бул инфаркттын белгилери ушундай. Оорунун белгилери башталышында бираздан башталат. Мисалы айтайлы, оору биринчи башталганда 1 мүнөт болот, андан 5 мүнөт болот. Көкүрөк түшүнүн ооруштугуна демигүү кошулат. Көкүрөк түшүнүн ооруштугуга жүрөктүн нарушение ритмов деп коет. Жүрөктүн согуусунун бузулушу кошулат. Мына ушинтип отуруп, бунун көкүрөк түшүнүн ооруштугу 15 мүнөттөн 30 мүнөткө чейин болуп калганда, мына ушул мезгил инфаркт случаясына алып келген мезгил болот. Эми азыркы Кыргызстанда жүрүп аткан саясат, Кыргызстандагы жүргүзүп аткан биздин саламаттык сактоо уюмунун негизги приоритеттүү функцияларынын бири катары алдыга сүрүп атканы бул инфекциялык эмес оорулар менен күрөшүү. Инфекциялык эмес оорулар менен күрөшүүдө Кыргызстан ошол Кыргызстандагы жугуштуу эмес ооруларды эффективдүү башкаруу жана алдын алуу долбоору буга чейин иштеп келген. Кыргызстан боюнча азыр бул нерсе Кыргызстандын Баткен, Ошо облустарында активдүү өзүнүн ишин алып барып жатат. Негизги элдерге жеткире турган нерсебиз биринчилерден кандай симптомдор пайда болот жана кайсы мезгилге дарыгерге кайрылыш керек деген маалыматты элге жеткирүү да. Биринчи симптомдору бул инфарктта ошол көкүрөк түшүнүн ооруштугу, аны дал ортого бериштиги, анан ал оорунун канча мүнөттөн башталыштыгы. Бул инфарктта ушундай болот. Ал эми инсультта боло турган болсо, бул инсультта 3 эле нерсеси бар. Сүйлөөсү, сүйлөй албай калат. Жылмаюусу, ал жылмай албай калат. И арефлексия деп коет. Бир капталдын бир жак мындай жалпак тилде айтканда бир мыфтасы иштебей калыш да, бир колу же бир тарап оң бут оң кол же болсо сол бут сол кол ушундай жактардын иштебей калыштыгы. Бул ооруну инфаркт, инсульттун койгонго мындай көп деле инструменталдык изилдөөлөрдүн керектиги жок. Койгонго ошол бир көргөн эле жетиштүү да. Жана 2G аппараты гана жетиштүү. Биздин адис жакшы түшүндүрүп берди деп ойлойбуз. Телекөрүүчүлөр дагы ошол пикирде болуш керек. Ушул тапта биздин телекөрүүчүлөрдөн келген суроолор бар экен. Узат жетишип калайлы. 821 менен аякталган абонент жазып атат. Азыркы түз эфирге суроом бар эле дейт. 5 жыл мурда кан басым оорусуна чалдыгып дарыланган элем. Гипертензия деген диагноз боюнча. Бирок акыркы 2 жылда такыр дарыланбай койдум, себеби кан басым нормада эле болуп жүрөм. Такай дары ичпей жүрө берсек болобу же башка кеңеш болобу?
Эң жакшы суроо. Башында айтып өткөндөй эле, бул кан басымы жогору болуштугу медициналык терминде же болбосо орусчасы гипертония оорусу деп айтылат. Дагы айтып койсоңуз, ошун менен жүрө берсем болобу? Азыр жакшымын дейт. Эми азыр жакшы болгондугуну мен баса белгилеп айткым келет. Бул кыймылы, жашоо образы кыймылдуу мүнөздө болуштугу мүмкүн. Бул пациентте майлуу нерсе, тамак аштарды жебей калыштыгы мүмкүн. Мына ушул нерселер адамдарда дары-дармекти азайтат. Bunun için emне кылышыбыз керек? Здоровый образ жизни. Здоровый образ жизнинде биздин биринчилерден болуп, бул кыймыл эсептелинет да. Кыймыл күнүнө канча болуш керек? Эң кеминде 30 мүнөт. Эң кеминде 30 мүнөт кыймыл болуш керек. Же болбосо бир күнгө мындай басып иштей турган адамдар болсо, азыр жакшы аппараттар чыгып калды, смарт жасалар. Ошолордо шагомер деген кадамды эсептөөчү функциясы бар. Ошол функциянын 10 000 кадам болуш керек бир күнгө. Бул биринчи нерсеси. Экинчи нерсеси, бизде мына ушул мен 7 жылдык практикамда Баткенде бир түшүнүк бар экен, Ошко барып, же Бишкек шаарына барып, 10 күндүк дарылоо курсун алып келип, ал бир айга жазып бергенден кийин кан басымды нормалдаштырып тура турган гипотензивный препараты деп коет. Ошол дарыларды көп узакка ичпей коет экен да. Азыркы убакта түшүндүрүү иштеринин жүргүзүүдө, элдердин аң сезиминин өскөндүгүндө гипотензивный препараттарды узак убакыт ичиш керек экендигин элдер түшүнүп калды. Жана бул телекөрүүчүгө айтат элем, өзүнүн кан басымын үй бүлөлүк дарыгерлер тобунда, фельдшерлик акушерлик пунктта, же болбосо биздин үй бүлөлүк медицина борборунда кардиолог дарыгерибиз бар. Ошолорго келип кан басымын өлчөтүп турса болот. Дагы кийинки сурооду узатып жетишели. 512 менен аяктаган абонент. Саламатсыздарбы дейт, саламатчылык. Мен жүрөккө 2 даана стент койдурганмын, 4 жыл болду. Бирок врач айтты, бир күн болбосо, бир күн баары бир бул жүрөгүн кармайт дейт. Ушул чынбы? Мен күнүгө таблеткаларды ичип жүрөм, ушуга жооп берип койсоңуз рахмат дейт. Мен абдан жакшы суроо берди. Бул дагы практикалык суроолордун бири, абдан көп берилген суроолордун бири. Эмне үчүн? Себеби азыркы учурда жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алуунун эң жакшы методика болуп ЧКВ, черезкожное вмешательство, кан тамыр аркылуу кирип эле ошол бүтөлгөн кан тамырга стент коюп чыгып атат. Бул эң жакшы көрүнүш. Ошол жерде айта кетейин, биздин саламат сактоонун 4-апрелде чыккан буйругунун негизинде экстренный кардиология деген программа иштелип чыккан. Бул программада өзүнүн ошол эң кеңири таралган инсульт жана инфаркт ооруларында биринчилерден болуп черезкожное вмешательство стентирование жасаганга жакынкы аралыкта 2023-2027 жылдарга план ушундай бар. Бул мурда жана азыр болуп жаткан стентирование Ошто, Жалал Абадта, Бишкекте болуп жаткан болсо, мына ушул случай Баткен областынын бир шаарында болот. Бул буюрса Минздравдын буйругунда бар, планында бар, ишке ашат деп биз күтүп турабыз. Пациент айткан боюнча, албетте ал дарыларын улантыш керек. Жана эмне үчүн? Ал жерде стентирование болуп атат, сырттан инородный тело түшүп атат организмге. Биринчиден инородный тело түшкөндө ал зат тромб образование болушка өтө жакшы шарт түзүп берет.
Ошон үчүн тромбообразование болбоштугу үчүн, ал жерде кан тамыр кайра бүтөлүп калбаштыгы үчүн канды суюлтуучу дары-дармектер бар, күн сайын ичип турган. Ошолорду улантыш керек жана гипотензивный препараттар, давленияны турукташтырган дарыларды өз убагында ичип туруш керек. Ушул кайра эле кайталап калат окшойсуз. Кийинки биздин көрүүчүбүздүн дагы суроосу ушу боюнча экен. 938 менен аяктаган абонент жазып атат. Кан коюлуп кетет дейт, кантип суюлтса болот дептир. Демек, дарылар бар турбайбы? Эң жакшы суроо. Бизде жалпак элдин арасында ушундай бир түшүнүк бар экен. Канын алганда же анализ тапшырган мезгилинде каны коюк экен, каны суюк экен деген бир түшүнүктөр бар да. Ал нерсе кандын коюктугу, кандын суюктугу ал нерсе менен эсептелинбейт. Биринчиден, анын өзүнүн протромбиновый индекс, муну деген изилдөөлөрү бар, ошо менен изилденет. Негизи телекөрүүчү берем деген суроосу ушул болуш керек. Андан кийин, эгерде жанагы пациент айтып кеткендей эле, ал тромб болуп калды, стентирование кылдырды, бирок азыркы учурда анын дайыма дарыларды ичип жүрсө, кайра кармабаштыгы, бул дарылары бар анын. Аны ичип турса болот. Дарыгерге көрүш керек, ал үчүн. Жылдыз айым, сизди сүйлөтөлү, биз билгенден облустун аймагында ден соолукту чыңдоо канасы тарабынан калктын ден соолугуна кам көрүүдө түрдүү аракеттер көрүлүп келет, түшүндүрүү иштери байма-бай жүргүзүлөт. Ушул акцияны өткөрөрдөн мурда дагы ушул иштер жүргүзүлдү да туурабы облус аймагында. Ошолор боюнча кеп калсаңыз. Чоң рахмат. Негизи ден соолукту чыңдоо канасынын адистери бул жыл сайын эле ушул жүрөк кан тамыр ооруларынын алдын алууда бир топ иш-чараларды аткарып келет. Бул акциялардан тышкары айлык ден соолук комитеттерине биз атайын семинарга барып, семинар ошондой эле бир эле айлык ден соолук комитеттери эмес, элди кошуп окутабыз. Инсульт деген эмне, инфаркт деген эмне, ушул жалпак тилде, түшүнүктүү тилде айтып түшүндүрөбүз. Андан сырткары айлык ден соолук комитеттери ай сайын биз берген электрон окутуп үйрөткөнбүз. Ошон менен калктын саламатын чыңдоодо ушул ар бир өзүнө бөлүнгөн көчөлөрдөгү элдерди ушул артериялык кан басымын өлчөшөт. Эгерде ушул өлчөгөн убакта жогору боло турган болсо, сөзсүз түрдө жакынкы жайгашкан медициналык пункттарга жиберишет. Андан сырткары ушул болтурбоо максатында дагы туура тамактанууну, ошондой эле сергек жашоо мүнөзүнө пропагандалап келет. Бул боюнча дагы жакшы проект иштеп кеткен, Мыктазовдун долбоору деп. Өзгөчө биздин энелерге, ошондой эле үйдө отурган апаларга өтө жакшы кеңештерин берди. Рецептор китеби деген жакшы бир китеп чыгарды. Ал жерде ушул биз пайдалуу болгон азыктар, ушул жүрөк кан тамыр ооруларын алып келбей турган азыктарды кантип сактайбыз, тоңдуруу системасын, ошондой эле кургатуу системасын үйрөтүп кетти. Андан кийин эле бизде ушул жакшы долбоор келди, ушул жугуштуу эмес ооруларды алдын алуу, ошондой эле эффективдүү башкаруу деп. Облус аймагында координаторубуз Халима Октомалиевна бир топ окутууларды өткөрдү. Дарыгерлердин арасында, медицина кызматкерлери арасында, ден соолукту чыңдоо канасынын адистеринин арасында өткөрүп, буга чейин биз ушул облус аймагында камтылган 192-102 айылында уже түшүндүрүү иштерин жүргүзүп, азыркы учурда көп жерден видеороликтер отзыв катары келип калат. Менин балам чипсы жебей калды, фанта кола ичпей калды деп зыяндуу азыктар бир аз болсо да уже төмөндөп баратат да. Буга чейин биз өзүбүз эле аны колдонуп келгенбиз. Именно ошол биз балдарыбызды кичинекейинен тартып, биз ушул артериялык кан басымын жогору болушуна, же болбосо сахарный диабетке өзүбүз даярдап баратат экенбиз. Себеби туура эмес тамактанууну биз балдарыбызга өзүбүз үйрөтөт экенбиз. Балага качан гана үйрөтүп туура биринчи өзүбүздөн баштап, өзү ошону аткарсак, балдар да ошону улантат экен. Азыркы күндө бир топ ушул туура тамактанууда, ошондой эле физикалык активдүүлүктү көбөйтүү максатында, мисалы бир күндө жок эле дегенде 3 километр жөө басыш керек. Ал дегенде мына акыры эмес, тер чыга турган, биздин жүрөгүбүз бир аз күлдөй турган, ушундай физикалык активдүүлүктү биз көбөйтсөк, сөзсүз түрдө биздин кан тамыры сыпсыйдан болот да. Эгерде биз ошол туура эмес тамактанып, физикалык активдүүлүктү төмөндөтүп, биздин уже бара-бара биздин кан тамырыбыз бүтөлө баштайт. Бул май,
сахарды көп колдонгондо, тузду көп колдонгондо ушул 3 нерсе бирикип биздин кан тамырыбызды бүтөт. Мисалы элестетсеңиз, арыкты дагы жаздын алдын тазалап алсаң, толгон жеринен ашып кетет. Биздин кан тамыры деле ошондой да. Карабай койсок, ушул тромбка да маани бербесек, инсульт, инфарктка да маани бербесек, ошол толгон жеринен кан тамыры жарылып кетет. Ошондуктан бул ар бирибиздин ден соолугубуз өзүбүздүн колубузда болгондон кийин туура маалыматты алып, туура тамактануу менен сергек жашоо мүнөзүнө адатка айлантсак, сөзсүз түрдө бизде жугуштуу эмес оорулардын алдын алган болобуз. Демек сиздер тараптан көрүлүп жаткан аракеттер оң натыйжасын берип жатыптыр, Биз бир аз болсо да максатыбызга жеттик десек болот да. Сонун. Келиңиз, Уларбек Самирбекович, сизди сүйлөтөлү. Ушул жүрөк кан тамыр ооруларын болтурбоодо дагы эмнелерге маани бериш керек? Жакшы, рахмат. Жүрөк кан тамыр ооруларын болтурбоодо буларга алып келүүчү тобокелдик факторлорун биринчи таап алышыбыз керек дагы, ошолорду болтурбоонун аракетин кылышыбыз керек да. Тобокелдик факторлору болуп, булар эмнелер кирет? Булар чылым чегүү, алкоголдук ичимдиктерди ичүү, кыймылсыз жашоо образы, дагы үй бүлөдөгү наследственность, үй бүлөсүндөгү ошол жүрөк кан тамыр оорулары менен ооругандыгы, жана балдарда азыр бизде балдары 4 килограммдан ашык төрөлсө манас төрөлдү деп сүйүнөт го. Аны наоборот дагы кубанбашыбыз керек. Эмне үчүн? Ал эненин кыймылсыз жашоосунан жана баланын уже жүрөк кан тамыр ооруларына фактор риска болуп төрөлгөндүгүн айта алабыз да. Эмнеге жакыныраак болот? Бул кант диабетине жакын болот, бул гипертония оорусуна жакын болот. Ушундай эле факторлорду булар негизгилери ушулар. Туура эмес тамактануу, туура эмес жүрүм-турум деген кандай? Бизде азыр элдерде ушундай жумуштары чыккан, алар түн уктай турган мезгилде иштешет, а күндүзү алар укташат да. Бул уйкунун бузулушуна алып келет. Бул дагы жүрөк кан тамыр ооруларына алып келүүчү факторлордун бири. Эми биздин колубуздан келе турган кайсыларды биз чектесек болот? Биз чылым чегүүнү чектесек болот. Биз ашыкча туздук пайдаланууну чектесек болот. Дагы колубузда кандай нерсебиз бар? Бул ашыкча кан тамырды кант диабети дагы бул фактор рискага кирет. Кантты көзөмөлдөсөк болот. Жана фактор рискага кан басымдын жогору болуштугу кирет. Бул кан басымды жогорулатпай карап турсак болот. Мына ушулар аркылуу биз жүрөк кан тамыр ооруларыны профилактика кыла алабыз да. Алдын алуу иш-чарасын жасай алабыз. Башта айтып өткөндөй эле, анын үчүн бизге кыймыл аракетибиз керек, 10 000 кадам керек. Дагы бизде элдин арасында ашкере пайдаланган тамак аштарыбыз бар. Булар майлуу тамак аштар. Майлуу тамак аштар бизге холестериндерди. Азыр холестерин дегенде жалпы эл түшүнүп калды, эмне ал? Холестериндерди алып келүүчү азыктар. Булар малдын ич майлары, малдын боорлору, бөйрөктөрү, мына ушул нерселер организмге холестеринди толтурууга өтө жакшы жардам берет да. Биз бул азыктардан качышыбыз керек. Дагы кайсы азыктарды көп колдонуп жатабыз? Бизде мисалы майонезди азыр көп колдонуп калдык. Эмне үчүн? Фастфуд көп жасалат. Гамбургер жешет, шаурма жесет, салат кылышат. Дагы бизди өтө өкүндүргөн нерсебиз бул биздин тойлордо эң жакшы боло турган, жакшы тамак аштарды жей турган нерседи биз тойлорубузда жалаң гана бул сахары көп кантылган, трансмайлар көп кантылган тамак ашты алабыз да.
мындай элдин арасында дагы бир өтө кейип айта турган нерселерим бар. Бул ошол гипертония оорусуна чакыра турган нерселерди дасторконуна салып беришет да. Булар кайсылар? Булар майлар, сливочное масло, булар молоко салып берет, жана вафли, канттарды ушундайлар салып берет да. Биз өзүбүз той кылуу менен кошо жүрөк кан тамыр оорусунун өнүгүшүнө чакырып атабыз да. Бул жерде бизде мына ушул проекттин аркасында бул жалпы эле медицина кызматкерлеринин айта турган эле кеңеши колубуздагы бар нерселерди колдонушубуз керек да. Ошол жогоруда айтып кеткендерим. Колубуздан эмнелер келбейт. Алынын ата-энеси сахар менен ооруса, биз аны артка кайтара албайбыз. Анын эркек болуп калыштыгы өзүнчө бир фактор риск, аны башка кыла албайбыз. Бул колдон келбей турган нерселер да. Биз колдон келе турган нерселерди жасашыбыз керек да. Бир гана айта турган нерсе, элдерге мындай процент менен айтсаң жакшы түшүнсө керек деп ойлойм да. Күнүгө 10 000 кадам басып туруштук. Бул жогоруда айткан жүрөк кан тамыр инфарктыны, инсульт ооруларыны 50-70%ке чейин төмөндөтөт да. Ошонун эле тескерисин жасай турган болсок, бизге ошончо процент, мисалы, подвижный образ жизни. Азыр биз сүйүнөбүз, компьютерде иш кылып атат, кыймыл жасабайт, эртемен турат, кайра компьютерде отурат, кечке кайра жатат деп. Бул жакшы эмес көрүнүш да. Ушул учурларда деле медицина кызматкерлери биз кандай сунуш берет элек? Ар 45 мүнөттө дене тарбиясын жасап туруш керек. 5-10 мүнөт. Ушундай. Акыркы суроо алып кетсем болобу. Ушул туура эмес тамактанууда биздин айлык ден-соолук комитеттери менен ден-соолукту чыңдоо каанасынын адистери туура маалымат беришкенден, Кулуңду жергесинде биздин ден-соолукту чыңдоо каанасынын адиси бар, Мукаррамова Ажар эжеке. Ошол айылдарда тойлорго чектөө киргизип, ушул туура эмес тамактануудан жакшы бир себет жасашыптыр. Анын сүрөтү дагы бар, видеосу да бар. Жалаң мөмө жемиштерден турган себет да. Биз себетти кантип жасайбыз? Биз яшкинанын печеньясын алабыз, кола, фанта коебуз, май коебуз, молоко коебуз, мунун баары зыян да. Алып барсаң, ошону балдар да жейт. Балдарды дагы биз уландырып атабыз. Ошол Ажар эжеке, ошол айлык ден-соолук комитети менен биргеликте ушундай сонун себет да. Бирок ушундай кылып жасасак чындыгында болот экен да. Биз өзүбүз эле ошону жасабай жүргөн экенбиз. Алардын идеясын алып, биз деле айлык ден-соолук комитеттерине таштаганбыз. Азыркы күндө Кыштыт айылындагы айлык ден-соолук комитетибиздин төрайымы Сайдана Каншежге тоже ушул тойго барарда ошентип жасап бизге сүрөтүн жөнөттү да. Бул деле биздин максаттын бир кадам болсо да ишке ашышы. Бизге телекөрүүчүдөн келген суроо бар экен, акыркысы болсун дейли. 731 менен аяктаган абонент жазып атат. Бүгүнкү келген коноктор абдан жакшы түшүндүрөт экен. Уларбек мырза, сизди кайсыл жакта тапсак болот? Сизди мыкты адис экен деп баалап калдык дейт. Кайсыл жактан тапса болот сиз менен? Мен Баткен областтык үй-бүлөк медицина борборунун номер 11 үй-бүлөлүк дарыгерлер тобунда иштейм, Бозадырда иштейм. Мен менен телефон аркылуу байланышса деле болот. WhatsApp аркылуу байланышса номери 770 менен 123 300 номери. 770 123 300 номери. Жакшы экен. Ушундай жакшы бизден телекөрүүчүдөн келген кат менен берүүбүздү жыйынтыктайлы. Сиздерден эгер биз тараптан берилбей калган суроолор болсо, сиздер айтайын деп келген ойлор болсо, акырында эркин микрофондон пайдаланып айтып алсаңыздар болот да. Жылдыз айым, сизден баштайлы. Чоң рахмат, ошо бизге көпүрө болуп эл менен эфир аркылуу жолугуштурганыңыздарга сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ар бир адамдын ден соолугу өзү үчүн маанилүү, күчтүү мамлекет бул ден сак мамлекет. Ошондуктан баарыңыздарга биринчи байлык ден соолук болгон, ден соолук каалайм, тынчтык каалайм. Уларбек мырза. Бизде айтылбай калган дагы эмне? Бизде башында айтып өтпөдүм, 70%, 85% бул кан басымдын жогору болуштугу депчи. Ошол кан басымы жогору адамдарда такай дарыларны ичип туруштугу
Анан бизде азыр мына ушул атайын көрсөтөйүн деп алып келген болчумун, мындай инфекциялык эмес ооруларды көзөмөлдөөнү ушундай китепчеси бар. Ушул китепче аркылуу пациенттер өзүнү контролдоп турса болот да. Буну кандай контролдосо? Мисалы, канты бар адамдарда кантын канчада жүрсө болот, нашуга окшогон холестериндердин деңгээли белгилеп турушат. Жана бизде ушундай окутууларды жүргүзөбүз, өзүбүздүн айылдарда иштеген жерибизде бейтаптарга ар бир графасына түшүндүрүп бергенге. Биз бул менен кайсы саатта келди, анда кантынын деңгээли канча болду, кан басымынын деңгээли канча болду, жана күнүнө канча мүнөт басып атат. Биз ар бир пациент менен жекече иш жүргүзөбүз. Бул биринчиси. Жана ар бир пациент өзүнүн оорусу жөнүндө такай маалыматты берип, ошого ынтызар болуп, ошол жакшы жүрөйүн, менде кошумча кабылдоолор болбосун деген түшүнүк пациентке жеткенде, биз ойлойбуз, бул инфекциялык эмес ооруларды күрөшсө болот деп. Негизги айта турган сөзүм ушул. Келиңиз эми толуктоо киргизип коелу, бул китепчелерди кайдан алса болот? Бул китепчелерди ар бир фельдшер, акушердик пункттарга бөлүнүп берилген. Менин билишимче, менин өзүмдө 4 фельдшер, акушердик пунктум бар. Ар бирине биз бөлүп бергенбиз. Бул сахар менен учетто турган бейтаптарда, гипертония кан басымы менен учетто турган пациенттердин ар бирине бергенбиз. Жана бул өзүнүн жемишин берип, пациенттер өзү кызыктар болуп калды. Эмне үчүн? Гликозированный гемоглобин дегенди мурда акчага тапшырып жүрүшкөн пациенттер. Азыр болсо бизде Баткен областтык үй бүлөлүк медицина борборунда бул анализ акысыз жасалат. Жана башында айтып өтпөдүкпү, холестерин деп. Жалпы холестериндин деңгээли жана липидный спектр деп коет, липопротеид низкий, высокий плотностьтар, триглицерид деген анализдер акысыз поликлиникада жүргүзүлөт. Мурда бейтаптар үчүн оору бул бир түйшүк болсо, анализ тапшыруу дагы бул бир түйшүк болуп жүргөн да. Азыр бир кыйла ишибиз жеңилдеди. Бул биздин жетекчиликтин жакшы бейтаптар менен бизге түзүп берген шартынын негизинде врачтарга өтө жеңил болуп калды, жакшы болуп калды. Эмне үчүн? Липидный спектрди 1200дөн тапшырып жүргөн, 1000 сомдон 1200дөн, гликозированный гемоглобин 650 сомдон тапшырып жүргөн. Бул деле бейтап үчүн кошумча чыгаша болчу да. Азыр бул 650 сом бейтаптын өзүндө калат. Аны үчүн мөмө жемиш жейт, жер жемиштерди жейт. Мына ушул мөмө жемиш дегенде дагы акыркы айта турган нерсе, туура тамактанууда 5 доза фрукт ежедневно дейт да, күн сайын 5 түрдүү мөмө жемиш жеп туругула дейт да. Ошол 5 түрдүү мөмө жемишке картошкадан сырткары. Картошка жемишке кирет, мөмөгө кирет, мөмө жемишке кирет, а бирок ал эмес да. Андан сырткары, мисалы, помидор азыгы 1 доза, бадыраң 1 доза, үйүздө пишип аткан алма ауыз 1 доза, 3 штук өрүгүз 1 доза, жолсом 3 штук малина ауыз 1 доза. Мына ушинтип ар мөмө бышканыга жараша бул өзгөрүп кете берет. Айырмасы жок. Жакшы экен. Сиздерге ыраазычылык билдиребиз. Ошентип биздин чакыруубузга жок дебестен келип, элдин ден соолугуна кам көрүүдө салым кошкон сиздердин ишиңиздерге ийгиликтер болсун. Сиздерге да рахмат. Ардактуу телекөрүүчүлөр, биз түз эфирде жүрөк кан тамыр ооруларын болтурбоо деген теманын тегерегинде адистер менен маектештик. Биз ар бириңиздерге ден соолук каалайбыз. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө саламатта калыңыздар.